Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү Украинада FPV технологиялар аябай алдыга жылып атат. Айла жоктун иши. Бирок ошону менен бирге болгондо аз акча менен мындай сенден күчтүү жоону жеңгенге жөндөмдү көрсөтүү украиналыктар тарабынан аябай укмуш болду да. Бул ишти эгерде байкасак, бүгүнкү күнү дрон ПВОлор пайда болду. Дрондорду бүгүнкү күнү башка жоонун дрондорун түшүргөнгө амал табышты. Ага кошумча дагы кантип ал нерсе жасалат, ошол жөнүндө кичине карайлы. Мына көрүп атасыздар ушул видеолорду. Бир нече ушундай видео чыгып атат. Ар кайсы дрондорду чоң бийиктикте, кичи бийиктикте FPV дрондордун жардамы менен согуп атат. Бирок FPV дрондор 2 километрге учулат, өйдө 1 километрге көтөрүлүп алат. Ал эми баягы Орусиянын согуш дрондору, аскер дрондору 10 же болбосо 8 километрге чейин көтөрүлүп алат. Ошол эле Орлан 6 километр бийиктиктен ошол байкоолор жүргүзөт. Аларды болсо кантип ушул украиналык дрондор түшүрүп жатат да, мындай айтканда. Карасак, булар бул нерсени ойлоп табышыптыр. Баягы чоңураак аскерий дрон, баягы лютый сыяктуу же болбосо ошол эле байрактар сыяктуу дрондор менен асманга көтөрүшөт экен. 10 километр, 11 километрге чейин көтөрүп туруп, анан ошол жерден FPV'ни баягы жоонун дрону табылгандан кийин, аны атайын ошол жабдык тапкандан кийин ар бир жоокер бүгүнкү күнү ушул Украина армиясында, Орусиянын армиясында мындай колго көтөргөнгө мүмкүнчүлүк берген дрон табуу системасы менен ошо коштолгон экен да. Анткени антпесе жеңил жем болот да башка жоонун дронуна. Ошондой система чыйкылдаган сайын эле, же болбосо кандайдыр бир үн берген сайын эле алар качышат, окопко жашынышат, ошо дрон кетмейинче ошо дрон детектор менен көрсөткүчүн карап күтүшөт да. Анан ошол дрон детектор дронду баарын көрсөтсө эле, да ошол замат алар атайын ПВО дронду чакырышат. ПВО дронду ушундай чоң дрондор, Дора деген сыяктуу дрондор көтөрүп асманга 10 километр, 8 километрге чейин көтөрүп, аскери дрондун үстүнөн учуп, анан FPV дронун анын канатына түшүрүшөт. Андан кийин FPV дрон ушул интернеттин башкаруусу менен ошол дрон ретрансляторда жанында болот. Кошумча ал деген сигналды алыска узартканга мындай жардам берет, 10 километр, 20 километрге чейин. Анан ошол дрон ретранслятордун жардамы менен башкарылып, анан ушул кичинекей FPV дрондор жанакындай ошол аскерий бийиктикте учкан Орусиянын мисалы үчүн дрондорун ПВО кылып ушуну түшүрүп, жардырып жатышат да. Аны жардыруу жөнөкөй эле контакттык мындай жардыргыч зат менен баягы дронго тийишкенде эле жарылган ушундай система да. Анан ушул нерсе бүгүнкү күнү кол менен жасалып атат. Жасалма интеллект толугу менен колдонбой эле, алгоритм, машиналык алгоритмдер толугу менен колдонбой эле, мындай чектелип колдонуп эле көбүнчө бүт нерсе кол менен жасалып атат. Анан ушул Константин Мельник мисалы үчүн ошо анын бригадасы, Мадияр деген бар, анын бригадасы, дагы бир нече мындай сыртка аты чыкпаган ушундай жашыруун группалар Украинада ал нерселерди иштетип, колдонуп, ишке ашырып жүрүшөт да. Анан ушул баягы дрондорду эмнеге согуш керек да ПВО? Биринчиден, баягы аскерий башка бирөөнүн FPV дронун согуу бул түшүнүктүү да, баягы жоокердин, аскердин өмүрүн сактап калуу. Анан бул чоң бийиктикте учкан ошол чалгындоо дрондорду чабуу, бул деген ошол чалгындоо дрондор негизи бүгүнкү күнү жалпы чалгындоо иштерин аткарат. Кайсы жерде кандай жабдык, кайсы жерде кандай аскер техникасы, жоокерлер кай жерде жайгашкан, окоптор кайсы, ушунун баарын көрүп туруп, анан артиллериялык же болбосо баллистикалык системаларга же болбосо авиацияга маалымат берет. Авиацияны ошол жерде үтүктөп салат да, ошол эле каптарды орготуп. Ошон үчүн аларды түшүрүү абдан маанилүү иш. Анан ошол дрондорду түшүргөнү бул деген баягы жоонун армиясынын көзүн сокурлуп салган нерсе да. Ошондой аракетте булар ошол дрондорго аңчылык жасайт, анан ошол дрондорду түшүргөнгө аракет кылат да. Анан дагы кошумча билесиңер, ушундай дрондор FPV вертолетторду да учуп, баягы көтөрүлүп жаткан аэродромдо турган учактарды да баягы 1 километр, 2 километрге көтөрүлүп жаткан, ошо бийиктикти алып жаткан, ошол кезде ылдамдыгы азыраак болот, же болбосо конуп жаткан ошол тик учактарды да сокконго жетишип жатат. Ушундай нерсеге чейин барып атышат да. Эми келечекте кандай болот? Келечекте ушундай кыска дистанцияда салгылашта, массалык дрондордун ошо колдонуу менен салгылашта ушу ПВО дрондор көп колдонулат. Анан бүгүнкү күнү герой боюнча ПВО ракетасы $1 миллион болсо же $500 000 болсо,
аны менен баягы дронду токтотуу өтө кымбат болот. Дрондун баасы барыбыр арландыкы $100,000 жетпес. Ал эми FPV дрондорду, чоң FPV дрондордуку алардыкы $5,000 $25,000 чейин болот да. Анан ошолорду токтотуу үчүн ошондой эле $5,000 $25,000 дрон керек да. Немесе экономика тараптан эгерде бир өлкөнүн экономикасы күчтүү болуп, ал деген ошондой арзан дрондорду көп жасай алса, экинчи өлкө экономикасы начарыраак болуп калса, азыраак дрон жасап, ошон үчүн уттурат да. Ошон үчүн андан сырткары да эгерде ПВО системаларын колдонсо, анда бул жөн эле акчаны өрттөп салгандай эле нерсе болот да. Анык согушта ресурстан сырткары, жоокерден сырткары акча да керек да, абдан көп акча керек. Азыркы күндөрү мурун деле мисалы үчүн ошо Сун Цзунун китебинде жазылган болчу. Эгерде сен бир күндө 1 миллион алтын тыйынды алтын баягы акчаны коротконго даяр болсоң, анда согушту баштаба деп аталчу да, чоң согушту баштаба деп. Ошондой эле согуш бул деген аябай кымбат нерсе да. Ошон үчүн баягы кымбат ПВО ракеталарды колдонбой, ушундай арзан FPV дрондорду колдонуу бул деген замандын талабы болуп калып атат да. Ошондо Кыргыз Республикасына мисалы үчүн эгерде ар кандай баллистиканы колдонсо, баллистикага башка амал керек, бирок ушундай сыяктуу FPV дрон жана чалгындуу аскер дрондорун колдонсо, же болбосо Байрактар сыяктуу, ТБ2 сыяктуу, же Хароп сыяктуу Украинанын, же Орусиянын Орлан сыяктуу мындай орто бийиктикте чалгындоо жүргүзгөн дрондорду колдонсо, аларга амал табыш, аларга кымбат Печора менен уруш, же болбосо Патриот сыяктуу, же Стингер менен уруш. Стингер дагы бир жөн да, бирок ушундай ракеталар менен аңчылык кылыш өтө кымбат келет да. Ошон үчүн аларга да каршы ушундай ПВО дрондорду өнүктүрүш керек биздин өлкөгө. Украинанын тажрыйбасын үйрөнүш керек. Анан келечекте ошол ПВО дрондор көбүнчө ошо машиналык, механикалык, же болбосо компьютердик алгоритмдерди колдонуп, жасалма интеллектке окшош нерселер менен башкарылып калат. Ошондо да ага РФ да эч кандай таасир этпейт. Ал деген өзүнчө башкарып, анан адамдан да мыкты ушундай системаларды түшүргөнгө жетишип калат да. Аны алдын ала алып туруп, биздин дагы баягы коргоо министрлигибиз ошол ишти алдын ачып, ушул изилдеп, ушул тажрыйбаны дагы өздөштүрүш керек да. Ошондо биздин асманыбыз тынч болот деп ишенем. Сиздерде оюңуздар кандай? Комментарий жазыңыздар. Бизнес планды өздөштүрөм десеңиздер, ушул видеонун сүрөттөмөсүндө ссылка бар. Ошол чилтеме менен кирип аяктан маалыматты билип алсаңыздар болот. Анан могул QR менен эле кирсе болот да. Сканерлеп QR кодду окуучу камерадан тартып алып эле. Андай эмесе, эмки роликтерден көрүшкөнчө.